Мына Тилек тынбай лекция окуп жүрөт, мен да угуп турам. Бир дыйкан фермер, орточосу. Орточо айына 10 000 сом доход табат экен. Орточо айлык бизде жок, 18 000, 20 000 дейт. 20 000 деп кое берели. Дыйкан 10 000 табат экен. Орточо Кыргызстанга караганда дыйкан экеси кедей жашайт экен. Дыйкан 10 000 табат дейбиз, ал дыйкан бир адам эмес. Ошол 70 сотық жер, түштүктө 50 сотық жер, бул жакта 1-2 гектар жер. Бир үй бүлөгө, кээде 2 үй бүлө ошол жерден жанбагат. 5 адам деп коелук. 10 000ди 5ке бөлсөңүз ар бирине 2 000 сомдон тиет. Бүгүн прожиточный минимум өлбө жаным өлбө деген норма. 8 000 сом дейт. Мен азыр эле Натальядан сурадым. Мурун 6 000 эле, баалар кымбаттап кеткендигине байланыштуу азыр эсептең 8 000 сом. Өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн бир адамга 8 000 сом керек. Дыйканга 5 адамга 10 000 сом болуп атат. Чоң атасынан калган кийимди мындай жамап-самап кийип, чоң иниси байкеси кийген кийимди инисине берип, эптеп мына жашап жүрөбүз дегендей да. Ошон үчүн көмүр кымбаттаганы бай адамдар үчүн 10 000 сом көмүр акча эмес. Бир айлык айлыгына 3 ай ысыта турган болсо 3 тонна көмүр алыш керек. Балким 5 тонна көмүр алыш керек. Дыйкандын жарым жылдык мээнети ошого кетет экен. Балдарын эмне менен багат? Айыл чарбаны эмне кылыш керек деп атат анда Тилек. Жерибиз көбөйбөйт, миллион гектар жерибиз бар. Жарымына суу жетпегенчи. Израилде бизге караганда 4-5 эсе продукцияны көп алат экен. Кытайда да 4-5 эсе көп алат экен. Биз эле жанагы 14 центнерден будай алган, 20 центнерден пахта алган биз элебиз. Калгандар 5-6 эсе көп алат экен. Анын үчүн жер арык болуп атса, значит, жер семирткичинин жаңы сапаттуу түрлөрү керек. Үрөн керек сапаттуу, 3-4 эсе көбүрөөк түшүм бере турган. Порода керек, 3-4 эсе көп сүт бере турган. Мына Тилек ошол эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүшүбүз керек. Жерибиз көбөйбөйт. Түшүмдүүлүктү, анан породалыкты көбөйтүшүбүз керек. Эти менен сүтү көбөйгөндөй кылыш керек. Анын үчүн өкмөт селекциясы болуш керек. Ошол багыттагы саясаты болуш керек. Эл өзү түшүмдүүлүгүн көтөрө албайт экен. Өкмөт жардам бериш керек деген биздин ушундай концепциябыз бар. Мен азыр жашоо өлбө жаным өлбө. Прожиточный минимум деп коет, мен ошону туура которуусун таптым да, өлбө жаным өлбө деген минимум да болчу. Мен Натальядан сурадым, Наталья дароо айта койду. Анткени ал социалдык маселелер боюнча мындай чоң специалист.